Господин Акилбек Жапаров по акцентуации относится к типу гипертимический, то есть гипертимический тип акцентуации. Бул жолу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун эл алдында сүйлөгөн сөздөрүнүн, берген маектеринин, цитаталарынын негизинде анын мүнөзүнө психологиялык талдоо жүргүзүүнү чечтик. Бактыга жараша, ачык маалымат булактарынан ал жөнүндө көп маалымат топтоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Карл Леонгардтын теориясына адамдын чыныгы жүзүн сүйлөгөн сөзү аркылуу аныктайт. Аталган теорияны кичинекей балдарга колдонууга болбойт. Ал чоң кишилерге гана арналган. Ушул концепцияга таянып, Акылбек Жапаровдун гипертемиялык типке кирерин аныктап чыктык. Бул эмнени билдирет? Акцентуациянын гипертемиялык тибине кирген адамдар башкалардан өзүнүн жогорку активдүүлүгү, жакшы маанайда болушу, мимика, жесттерди активдүү колдонуусу, адамдар менен бат тил табышуусу менен айырмаланып турат. Керек учурда өзүнө жакпаган суроолорго жооп берүүдө теманы буруп, баарлашуудан качат. Кээ бир суроолорго так жооп бербей, суроонун өзөгүн айланып өтүп кетет. Гипертемиялык мүнөздөгү адамдар лидерликке умтулуу, бат тил табыша билүү, кайсы жерде болбосун чуу жаратып, көңүл чордонунда болууга аракет кылган индивиддер болуп саналат. Мындай адамдар башкаларга салыштырмалуу көп оорубайт. Анын физикалык көрүнүшү көңүлдөгүдөй жашап, жакшы уктап, жакшы тамактангандыгынан кабар берет. Өзүн өзү бийик баалайт. Кээде жоопкерчиликтерине шалаакылык менен мамиле кылышат. Алар үчүн жоопкерчиликтүү иштерди жасоо кыйынга турат. Ал эми мунун бардыгы социалдык жашоосуна кандай таасир берерин талдап көрсөк. Жапаров бул тармакта демонстративдүү, акцентуалдык типке кирет. Энергиялуу, артистизми күчтүү, кыймылдуу, бир орунда турбаган, жасалма, жасакер, бат тил табышууга жөндөмдүү, фантазиясы күчтүү, билмексен болгонду билет, шылдың болгондон коркпойт. Жагымсыз эскерүүлөрүн бат эле унутуп коюу кыйынчылыкка деле туудурбайт. Каратып туруп калп айтканды жакшы билет. Калп айтуу алар үчүн өтүшүп кеткен, айыкпас оорудай болуп калган. Калпы менен кишилерди ишендирүү талантына ээ. Анткени бул адам өзү айткан нерсеге өзү ишенет. Башкаларды өзүнө ишендирүү мындай адамдар үчүн 2 мүнөттүк эле иш. Негизи мындай адамдар өзү калп айтып жатканын жакшы аңдабайт. Ошондуктан уялбастан алдап кое берет. Көп учурда өзүнүн маанилүү адам экендигин көргөзүү үчүн, өзүн жакшы көрсөтүү үчүн көп калп айтат. Анын айынан күлкүгө калып, ыңгайсыз жагдайларга туш болот. Эмне үчүн мындай кылат? Анткени ал өзүнө көңүл бурдурууга суусап турат. Ал тургай өзү тууралуу жаман нерселерди айтып жатышса дагы сүйүнөт. Эми инсандык акцентуациялык деңгээлине байкоо салсак, адамдын экстраверттик же интроверттик тибин аныктоо оңой. Элдин көз алдында жүргөн адам интроверт болсо да, коомдук ишмер болгондуктан жумуш боюнча жолугушууларды, кесиптештери менен маселелерди талкуулоодо же ЖМКнын өкүлдөрү менен дайыма сүйлөшүп турууга мажбур. Аргасыздан экстраверт да болгонго туура келет. Ошондуктан Акылбек Жапаровдун инсандык мүнөзү жагынан жогорудагы 2 типке тең киргизип карасак болот. Бирок биз талдап жаткан адам көбүнчө интроверттик типке жакын. Экстраверт адамдар жаңы сезимдерди сезүүнү, жогорку мамиле курууну самайт. Булар өздөрүнүн оюна көп маани бербей, башкалардын таасири астында, ошолордун басымында ой жүгүртүшөт. Интроверттик акцентуация мүнөздөгү адамдар көбүнчө конкреттүү түрдө кабыл алууга караганда элестетүүлөр менен жашашат. Сырттагы окуялар интроверт адамдарга көп деле таасир бербейт. Мындай инсандар ойдон чыгарылган дүйнөдө идеялары, фантазиясы менен жашайт. Анан да фантазиялык идеяларды сунуштайт. Мисалы, дин, саясат, философия темаларында. Көп учурда интервью, сүйлөшүү, комментарийлеринде ар кандай философиялык, диний же ар кандай эпостордон алынган ойлорду айтат. Бирок ар кайсы жерден алган акылдуу сөздөрүнүн чыныгы маанисин бурмалап, кырдаалга жараша, өзүнүн оюна жараша чечмелейт. Башкалар менен болгон мамилесинде аралыкты кармаганга аракет кылып, аз баарлашып, жалгыз болууну самап тынчтыкты сүйүшөт. Өздөрү тууралуу айта бергенди жактырбайт. Бардык сезимдерин жашырганга аракет кылышат. Чечкинсиздиктен жабыркашат. Жогоруда да белгилеп кеткендей, ушундай публикада болууну тандаган адамга экстраверт адам болууну үйрөнгөнгө туура келет.
Ваше превосходительство, мындай кайрылуу эл аралык дипломатияда аз-аздан колдонулат. Бирок коомчулуктун алдында эмес. Негизинен мындай кайрылууну канайымдардан, башка сөз менен айтканда, королевалардан тышкары чоң кызматты ээлеген адамдарга конкреттүү бир учурларда гана кайрылышат. Мисалы, кандайдыр бир кечелерде бирөө менен тааныштырса, Ваше превосходительство, бул өлкөнүн президенти деген сыяктуу. Бирок жумуш учурунда Ваше превосходительство деп фамилия атын кошуп кайрылуусу бир аз олдоксон болуп калган. Мындай кайрылуу өтө консервативдүү, бир четинен элитардык жана ошондой эле советтик мүнөзгө ээ экенин баса белгилөө керек. Анткени баарыбызга белгилүү болгондой, фамилиясынан кайрылуу орус маданиятынан келген. Биздин менталитетте мурда фамилиясынан кайрылышчу эмес, бул эки башка маданиятты синтездөөгө аракет кылуу болуп эсептелет. Психологдун айтымында ушундай кайрылуу менен Акылбек Жапаров өзгөчөлөнгүсү келген. Жогоруда инсандын мүнөзүнүн акцентуациясы боюнча айткандай, ал көп кыялданат. Эсиңизде болсо, ал берип жаткан интервьюларынын биринде корреспонденттин бул кайрылуу боюнча суроосуна Кыргызстандын саясатында президентке кайрылуу ушундай кабыл алынган, ал жерде бүт дүйнө жүзүнө көрсөтүлгөн окуя болуп жатат деген. Ал учурда Кыргызстанда дамба курулуп жаткандыгы маанилүү окуялардын бири болгон. Анткени чынында эле Кыргызстандын жакынкы тарыхында, деги эле Кыргызстандын тарыхында мындай окуя болгон эмес. Дүйнө жүзүндөгү көптөгөн телевидениялар, дүйнөнүн бардык шаарлары окуяны карап турду деген негизде айтылган. Өзүнүн дүйнөлүк талапка жооп бергенин айтканы, бул өзүнүн оюн чындык кылып көргөзгүсү келгени. Акылбек Жапаров ар түркүн фантастикалык кыялдары менен өзү тууралуу, өзү катышкан окуялар тууралуу ар кандай нерселерди ойдон чыгарып, өзүнүн бозоргон жашоосуна ар кандай түстөрдү бергиси келген каарман. Мен таанышып чыккан материалдарга карасак, ал үчүн кошоматчылык кыйын деле эмес. Ал эски коммунизмдин, комсомолдун мектебинен чыккан адис. Кошоматчылыксыз карьералык жактан көтөрүлө албаган мезгилде жашаган адам. Совет учурунда кошоматчылык менен өзгөчө комсомолчулар алектенишчү. Биз ал киши менен бир муундагы адамдар катары бардык Советтер Союзунун кереметтерин көрүп калдык. Алар буга кенедей кезинен үйрөтүлгөн десек болот. Кошоматчылык, коркутуу, шантаж Совет мектебинин фундаменти. Ошондуктан анын ордунда башка бирөө болсо деле кошомат кылууга ыңгайлуу учурду колдон чыгармак эмес. Бир интервьюсунда алага Ваше превосходительство деп кайрылууну сунуштаган адамдын атын атаган. Албетте, бул өтө келесоолук. Ошол учурда президенттин реакциясы, ага күбө болуп тургандардын реакциясы дагы көрүнүп турат. Акылбек мырза ошол иш-чаранын шаан шөкөтүнө өзүнүн кыялдарына абдан кирип кеткендиктен токтоно албай калган. Анын кулк мүнөзүн эске алуу менен мындай учурларда ал башкаларга кандай кабыл алынды эмес, өзү кандай кабыл алды, өзү кандай чечмелери маанилүү болгонун түшүнүү оор деле эмес. Кандай гана болбосун, негизгиси ал жөнүндө сөз болду. Акылбек Жапаровдон бул окуя тууралуу сураганда сыймыктануу менен айтып берет. Бул окуяны айтып жатканда өзүнүн ролун баса белгилеп, бул курулушка кошкон салымын айтып, канча жумуш жасаганын, канча күч коротконун, Кыргызстандын тарыхында өзүнүн атын алтын тамгалар менен жазганын баса белгилегенди жактырат. Акылбек Жапаров боюнча топтолгон материалдардын үстүндө иштеп жатып, бул кишинин ар түркүн идеяларга бай экенин жана анын фантазиясы аябай жакшы өнүккөнүн байкадым. Албетте, анын жашылдандыруу же финансы, экономика же салык боюнча билими тууралуу эч нерсе дей албайм. Бирок, анын жалпы өнүгүүсү начар. Себеби ал популисттик идеяларды белгилүү бир реформа проекттерден алат да, алардын маанисин өз кызыкчылыгына жараша бурмалап колдоно берет. Мисалы, малдарга паспорт алуу боюнча сунуштаган популисттик идеясын талдап көрсөк, чынында Кыргызстан үчүн бул керектүү нерсе. Кайсы бир күнү өлкө бул нерсеге сөзсүз келет. Жапаров бул идеяны малдардын каякта, кандай багылганы, эмдөө алып албаганы, малга берилген тоюттун сапатын билүү жана башка ракурстардан карабай, тек гана салык өндүрүү тарабынан карап жаткандыгы көйгөй жаратат. Бир жолу ал журналисттерге демократмын деп айтканы бар. Тагыраагы өзүн демократтын позициясында көрөт. Бирок тескерисинче өзүн Путиндин же путинизмдин СССРдик мамиленин апологети катары көргөзөт.
Кыргызстандагы алктын электоратынын 90% СССРдин же Россия Федерациясынын курамына кошулууга добушун берет дегени бар. Мындай акылга сыйгыс нерсе атайын айтылганбы же кокустанбы? Деги эле эмне максатта айтылганын журналисттер териштирүүсү керек болчу. Бирок ошол эле интервьюда жашы жете элек кыздарды турмушка узатуу темаларынын тегерегинде бир жагынан мыйзамдын эрежесине ылайык болсо, башка жагынан абсурддук ойлорун сунуштайт. 18 жашка толо элек өспүрүмдүн турмушка чыгуусу боюнча, эгер аларда Шекспирдин сүйүүсүндөгүдөй өзгөчө кырдаалдар болуп калса, ата-энелер өз ара келишип үйлөндүрүүгө укуктуу болушу керектигин айткан. Алар качан 18ге чыкканда никеге мыйзамдуу түрдө катталып койсо болот деген оюн билдирген. Бир эле интервьюсунда өзүн демократиянын апологети катары көрсөтүп, бирок кайра эрте жашта мыйзамсыз үй бүлө куруу боюнча билдирген мындай идеялары суроо жаратат. Мындай кылуусу бир тараптан ой жүгүртүүсүнүн кыскалыгынан кабар берсе, бир жагынан популисттик идеяларын бөлүшүү үчүн ыңгайлуу учурда кармап калганын билдирет. Политик өз абийири менен мындай компромисске баруусу ал жөнүндө жакшы ой пикир деле жаратпайт. Ал эми коррупция маселесине да токтоло кетсек, албетте мен бирөөнү коррупционер же башка деп күнөөлөй албайм. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү Акылбек Жапаровдун бир интервьюсундагы кырдаалга бургум келип турат. Бир корреспонденттин саясий ишмер саясат менен кошо эле бизнес менен дагы алектенсе болобу деген суроосуна саясатчы же бизнес менен же саясат менен гана алектениши керек деп жооп берген. Акылбек Жапаров өзү бизнес менен алектенбегенин, бирок анын жубайы бизнес кылаарын айткан. Ал үй бүлөсүнүн бизнесине эч тиешеси жок экендигин билдирип келет. Бирок жубайынын бизнеси боюнча канча гектар жерге эмне айдалганын, канча бак отурузулганын, канча түшүм аларын, канча салык төлөгөнүн так сандар менен айтып бере алат. Эми ушундай тек гана саясат менен алышып, үй бүлөлүк бизнесине эч кандай байланышы жок коомдук ишмер кантип жубайынын бизнесинин ийне жибине чейин билет деген суроо пайда болот. Башкача айтканда, өзүнүн кызматтагы жогорку статусун эч качан жеке бизнесине аралаштырбаганын белгилеп келет. Бизнестеги деталдардын баарын билүүсү ал үй бүлөлүк бизнесинин өзү айткандай алыста деле эмес экенинен кабар берет. Албетте, мен аны бизнестин ээси деп айта албайм. Бирок аялынын бизнесинин эсеп-кысабы боюнча маалыматты өзү берип жатат. Акылбек мырзанын Дамас мейманканасы тууралуу журналисттик иликтөө чыккан экен. Ошол боюнча журналисттер суроо беришкенде билбейм деп билмексенге салып койду. Ошондо журналисттер да туура эмес суроолорду беришти. Мен ал журналисттердин ордунда болсом, үй бүлөңүз бизнести ачуу үчүн баштапкы капиталды каяктан тапкан деп сурамакмын. Анткени бизнес баштаган адамга капитал керек. Мисалы мен айлыкка иштеген жөнөкөй жаранмын дейле. 400 гектар жерге алма отургузуп, агро бизнес баштаганы жатам дейле. Ооба, ал банктан кредит алдым деп айтышы мүмкүн. Бизге окшогон карапайым адамдарга банктар кредит береби? Бербейт да. Анткени менин ал кредитке күрөөгө кое турчу байлыгым жок. А булар кредит алуу үчүн күрөөгө кое турчу капиталды кайдан табат? Анан уялбай эле кызматтык абалыбызды өз кызыкчылыктарыбызга пайдаланбайбыз деп актанышат. Сага мынчалык капиталды ким берди? Же татаңдан калганбы деген киши жок. Резюмесине башпаксак деле, жөнөкөй комсомолецтен жаштарды башкаруу департаментинде жетекчи болуп баштап, ушул кызматка чейин көтөрүлгөн киши экен. Ушул жашка чейин мамлекеттик кызматта айлыкка иштеп келген кишиде мынчалык акча кайдан пайда болду? Айлык маяна менен ушундай чоң бизнестерди ачканга мүмкүнчүлүктү кайдан алса болот? Кантип олигарх айланды? Акылга сыйбаган жалгандарды айтышат. Акыл эси жайында кишиде ушул сыяктуу суроолор пайда болбой койбойт. Макул. Биз ал акчаны уурдап алдыбы, тонодубу деп сурабай эле коелу. Элементардык эле бул бизнести кантип ачтың деген суроого жооп алып алсак болмок. Жөнөкөй эле катардагы мамлекеттик кызматкер болуп жүрүп, жогорку статустагы кызматка келгенден кийин эле чоң көлөмдөгү насыяларды алып, кантип чоң бизнестерди ачып калды дейсиз. Дагы бир таң калыштуу нерсеси 5 жолу президент алмашты. Көп жолу аткаруу бийлиги, парламент алмашты. Бирок 30 жылдан бери бир Акылбек Жапаров мамлекеттик кызматтан кеткен жок. Кызыгы, эл 30 жыл бою
ушундай адамдарга бюджеттин айланасында жакшылап орун алып жайгашып алуусуна кантип жол берди? Бул киши кандай дипломдун, кандай билимдин ээси болду экен? Малга паспорт алып, салык төлөтүү идеяларын сунуштаганга мээси жетет дагы, элди сапаттуу, жеткиликтүү эт менен камсыз кылууга мээси жетпей калат. Бюджетти толтурабыз деген шылтоо менен салык салганга себеп издеп, элди кыйнап, чогултуп алган акчаларды бөлүштүрүп алганга шашышат. Элден түшкөн акча өз бизнесинин капиталы экени көрүнүп турат. Андан тышкары, өнүккөн өлкөлөргө областтарды бөлүштүрүп берип салалы деген сунушуна токтоло кетсек, кайсы практикадан, кайсы долбоордон алып, кайсы булакка, кайсы мамлекеттин тажрыйбасына таянып ушундай идеяны ишке ашыргысы келет? Бул реформанын жыйынтыгына кантип кепилдик бересиз? Деген өңүттөгү суроолорду журналисттер сурашы керек болчу. Эл журт, эми угуңуздар. Мен сиздерге 30 жыл майлуу, сүттүү кызмат ээлеп отуруунун сырын айтып берейин. Жапаров мамлекетти өнүктүрүүнүн тактикасын ойлонуп чыкпайт. Ал өз муунундагы саясатчыларды, тагыраагы табакташтарын жаштардан коргоп жатат. Бул өз кызыкчылыгына иштеген жемкор бийликтин коргоочусу деп айтсак болот. Эмне үчүн өлкө дагы деле кедейликтин балчыгынан чыга албай жатат деп ойлойсуздар? Анткени кандай бийлик келбесин жемкорчулук үчүн иштеп келет. Муну тамырынан жоготпосо, өлкө түбөлүк ушундай калып калуусу мүмкүн. Бул саясатчылар өзгөрбөйт, илим да аны тастыктайт. Мындай парламентти түп тамырынан жоготуп, байлыктын, бийликтин кулу болбогон, билимдүү, акыл эстүү, эркин адамдар келиши керек. Кыргызстан Орто Азиядагы демократиялык жактан алдыңкы өлкө болгону менен жакыр мамлекет болуп саналат. Акылбек Жапаров бардык президентке оңойлтоң жеп, тоноп алышына шарт түзүп берген кепилдиктүү жан сакчысы. Таза кадрларды бийликке жолотпош үчүн аларды элге жаман көрсөтүп турган стратегияны иштеп чыгып турат. Жапаров өз кызыкчылыгын ойлоп, байыйын деп келген ар бир бийликтин коопсуздугун камсыздаган күчтүү уюштуруучу, тоскоол кылгандардан коргоп берген кепилдик узак убакыт бою коррупционерлерге көпүрө болуп берет. Ар бир бийлик кетээрде куру кол кетпейт. Жапаровду да таарынтпайт. Бул киши элдин психологиясын каралоону, калп айтканды жакшы билген киши. Чынында психологиялык анализ жүргүзүү оңой эмес. Анткени илимге таянып, адамдын мүнөзүнө анализ кылабыз. Психология камырдан кыл сууругандай иш. Биз астролог же көз ачык эмеспиз. Биз болгону жүрүм-турум, сүйлөгөн сөзүнөн, адамдын мүнөзүнөн аныктайбыз. Элге түшүндүрүш үчүн терминдерди жөнөкөйлөтүп бергенге аракет кылабыз. Албетте, мындай иликтөөнү жасаш үчүн саясий билим дагы керек. Когда об этом задумываешься, это страшно. Потому что хочешь не хочешь, тебя посещают мысли, что, Господи, неужели это навсегда? Страна, Кыргызстан, которая была самая развивающаяся демократическая страна в регионе, самая, и страна, у которого в этом, и народ, у которого в этом плане самые большие перспективы, живет так, как живет. Это несправедливо. Несправедливо. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.